Саламатсыздарбы мекендештер, саламатсыздарбы футбол сүйүүчүлөрү. Бишкек шаарынын кышкы биринчилигинин кезектеги туру жана кезектеги оюну сиздердин назарыңыздарда. Анадолу командасы чемпионду кабыл алып баштады. Ак кийимчиндер Анадолу ал эми чемпион ошондо көк кийим менен беттештүү өткөрөт. Эки команда албетте буга чейинки ошондо 12 январдан бери бир топ оюндарды өткөрүштү. Бул билесиздер кышкы биринчилик 2 февралга чейин уланат. Жалпысынан 8 команда баары бири-бири менен ойноп чыгышы керек. Азыркы учурда азыр болсо кооптуу учур, бирок дарбазага тебилген топ албетте кубаттуу болуп чыккан жок. Жыйынтыгында Анадолу дарбазачысы топту өз колуна алганга жетишти. Адиз Алмазов. Ошондо бул турнир албетте жаңы сезонго даярдык катары өткөрүлүп жаткан турнир. Дал ушул МАФКда, Бишкек шаарынын ошондо түндүк батышында жайгашкан ошол чемпион стадионунда бул турнир орун алып жатат. Мындан сырткары параллелдүү түрдө Кантта дагы кышкы биринчилик өтүүдө, дагы бир топ премьер лиганын, улуттук лиганын жана регионалдык лиганын командалары ал тарапта да оюндарга катышууда. Азыр эми бул беттештеги ким ийгилик жаратат? Кыргыз спорт ТВ каналында түз эфирде чогуу көрөлү. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев болуудамын. Курамдарды тааныштырып өтөлү. Чемпиондун курамында Маматов биринчи катар сан менен дарбазада. Ал эми Аманалиев 11 номерде, Чойбеков 26, Куланбеков 34, Борончиев 66, Сыражидинов 14, 19 номерде Ашимов, 23 номерде Жумабеков, Исмаилов 24, Абдукалыков 29 жана Султанов 69. Дал ушундай курам менен чемпион командасы ойноп жаткан учуру мына эреже бузуу орун алган болчу. Башкы калыстын ышкырыгы менен Талайбек Тентиев башкы калыс кызмат аткарууда. Азыр Анадолуда жакшы стандарттык мүмкүнчүлүк жана Ганиевдин чыгарып берүүсү топ дарбазадан ары кетти. Биз ошон чемпионду тааныштырып алдык. Ал эми Анадолунун курамында дарбазада Адиз Алмазов, ал 51 катар сан менен, Мурел Турсбеков, тагыраагы Нурел Турсбеков ал 29 номерде, Мирбек Абдыгапаров 24, Руслан Эргешев 27, Байтур Кадырбеков 25, Умар Абдувалиев 12, 17 Анадолунун капитаны ал Кайратбек Ганиев, 22 номерде Дамир Жапаров, 14 номерде Даврамбек Абдулвахапов, жана Мухаммед Тилемишев 30, Нурсултан Сейитканов 28. Негизинен эки командада тең жаш оюнчулар басымдуулук кылат. Анадолуда дагы дал ошондой, чемпионду дагы билесиздер, улуттук лигада жүргөн учурда бир топ жаш оюнчулар ушул жакта өздөрүнүн талантын көрсөтүп жүрчү. Быйылкы сезондо деле Анадолу чемпион экөө тең буюрса улуттук лигада ойнойт. Бул Кыргыз премьер лигасынан кийинки деңгээли боюнча Кыргызстандагы экинчи чемпионат. Азыр Анадолу коргонууда, топту өздөрүнүн жарым аянтынан чыгаруу аракетин көрүп жатат. Оң канаттан чабуулду баштоо аракети жана ушул жерде офсайдка кабылып калбайын деп жаңылбасам ал Руслан Эргешев болчу. Бир аз токтоп турам деп азыр жерден тең салмагын жоготуп ала жаздады. Кышкы биринчилик атына заты жарашып турат деп айтсак болот. Арткы фондо кадимкидей калың кар, ошол синтетикалуу оюн талаасын кардан тазалап бул жакта күнүнө бир нече оюндан орун алып жаткан учуру. Азыр Анадолу айпаянтка жакын келди атаандаштын жана 17 номердеги бул Кайратбек Ганиев. Бирок абалды бул рет ал курчута алган жок. Сол канаттан чемпион жүрүштү баштаган болчу. Бирок ал аягына жеткен жок. Негизинен албетте бул турнирдин бир нече туру артта калды. Анын жыйынтыгында азыркы мезгилде командалар экватор сызыгынан өтүп калды деп айтсак болот. Ошол
турнирлик тизмедеги көрсөткүчтөр боюнча азыр бул кайталоодон көрүп алалы. Калыс ушул жерде мына желегин көтөрүп кайсыл тараптын пайдасына экенин дагы ал көрсөтүп жаткан болчу. Ошондо биз Кант шаарында өтүп жаткан ал жактагы кышкы биринчиликтин деле негизинен курамдарын айтсак болот. Тагыраак кайсы командалар? Ал жакта Абдышакыттанын 18 жашка чейинкилери, ушул эле чемпион командасы, Жо командасы, Бурана, бул чемпион, Жо, Бурана баары албетте улуттук лиганын командалары. Ошондой эле Дордойдун экинчи командасы, Талант КПЛден, Бостери улуттук лигадан жана Абдышата 2 болуп, дал ошолор ал жакка катышып атышат. Ошол эле мезгилде бул жакта өтүп жаткан кышкы биринчилик боюнча азырынча албетте эң акыркы маалыматтар толук эмес. 3 турдан кийин ошондо мисалы үчүн Мурас Сити 7 упай менен биринчи орунда бара жаткан болчу. Ал мезгилде Анадолуда албетте упай ал элек болчу. Чындыгында жакшы беттештерди өткөнүнө карабастан жеңишке жеткенге аларга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Чемпион алгачкы оюнунда жеңишке жеткен, андан кийин дагы бир нече турларды өткөрдү. Чемпион командасы бул кышкы биринчиликти өздөрүн жакшы жагынан көрсөтүп жатат деп айтсак болот. Узун пас. Ушул жерде Анадолу оң канаттан ылдамдык менен чыкмак, бирок Каптал каласынын желеги көтөрүлгөнүн көрдүңүздөр. Ары жакта азыр мына София Немченко туруп атат. Ошондо жалпы эле калыстар тобун эсиңиздерге салып коелу. Таалайбек Тентиев башкы калыс, Адлет Кубатбеков ал анын биринчи жардамчысы жана София Немченко анын экинчи жардамчысы. Осмонали уулу болсо бул резервдеги арбитр. Дал ушул төрттүк булар расмий өкүлдөр бул беттешке көз салып турган учуру. Узун пас борбордук бөлүгү аркылуу болчу. Азыр абада топко жеткени менен Анадолунун оюнчусу артка берип алган. Ойсонун пас жекеме жеке чыкканга жакшы мүмкүнчүлүк болчу да. Жана ушул жерден жаңылбасам бул Сыражиддинов болчу. Сол канаттан кирип барып ошондо өзүнүн мүмкүнчүлүгүн идеалдуу пайдаланды деп айтсак болот. Мынакей соккуну карап көрсөңүздөр болот. Түз барып туруп дарбаза торунан орун алган. Ооба, чындыгында мага негедир аянттын сыртына кеткендей сезилген болчу. Ошентип 0-1 эсеби катталды. Чемпион командасы алдыга сурулуп чыкты. Сол канаттан жогорку ылдамдык менен кирип барып, ошондо өнөктөшүнөн сонун пас чыккан болчу. Анын жыйынтыгын албетте гол менен белгиледи. Протоколдо эмнегедир 4-чү номер жок, мага эмнегедир дал ушул номер менен оюнчу гол жараткандай болгон болчу. Эми азыр Анадолунун жооптуу чабуулу орун алат. Стандарттык абал бурчтан чыгаруу менен ал ишке ашмакчы. Жана Байтур Кадырбеков топко келди. Тагыраак ал барды ал жакка. Байтур Кадырбеков жакынкы бурчка топту көтөргөн. Жана алыстан сокку. Сокку ошондо Кайратбек Ганиевдин аткаруусунда болду. Кайратбек Ганиев 2007-жылы төрөлгөн. Негизинен Анадолунун курамында 2007-2008 жылкылар басымдуу бөлүгү арасында Давранбек Абдувахаповду айтса болот. Ал 25-ке чыгып калды. 24 жашта азыркы мезгилде. Андан сырткары Аныл Севим деген бар. Ал бүгүн протоколдо жок. Калгандары дээрлик баары 2007-2008-дер. Чемпион командасында деле ошондой жаш оюнчулар. Азыр болсо өнөктөшүнө калтырам деп
жыйынтыгында топты алдырган болчу. Сол канаттан жакшы эле кирип бара жаткан Дамир Жапаров жыйынтыгында абалды коопсуз жерге чейин жеткиришти. Мына голдун автору бул ирет оң канатта жүрөт. Ал чабуулга чыгып жана гол жаратканда сол канаттан кирген болчу. Анадолунун жүрүшү уланууда. Руслан Ергешев чыгарып берди. Жана анын жолун ошондо Исмаилов тосуп чыкты. Бурчтан бул ирет дагы жакынкы бурчка жана экинчи кабаттан чемпиондун оюнчулары азырынча Анадолуга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Айпаянтын ичинде башаламандык орун алгандай болду. Жана бир аз бийигирээк сокку менен жыйынтыктады Анадолунун оюнчулары. Бул Бишкек шаарынын кышкы биринчилигине 8 команда катышууда деп айттык. Аларды эсиңиздерге салып өтөлү. Мурас Сити, Айла, Гамбург, Алга азыркы чемпион менен Анадолу, андан сырткары Герреро менен Акбарс командалары катышып жатат. Офсайд эмес беле бул оюнчу азыр андай эмес экен. Сокку узаган учурда азыр мына дагы бир сокку көрөбүз. Тамай эмес. Рикошет эле орун алган жок. Болгону тебилген топ таамай болбой калды. Ошондуктан чемпиондун дарбазачысы Маматов азыр топту оюнга кошот. Жаш оюнчулар албетте улуттук лигада басымдуулук кылат. Көптөгөн клубтар ошол жаш оюнчуларды кармашат жана алар үчүн бир жагынан жакшы тажрыйба чогултуп, кийинчерээк карьерасын андан ары негизги жогорку лигада улантып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биздин каналда Кыргыз спортту улуттук лиганы байма-бай берип турат. Баардык оюндарды болбосо дагы басымдуу бөлүгүн сиздерге сунуштап турат. Андыктан кайсыл бир оюнчу өзүн көрсөтөм десе, сөзсүз түрдө ошол оюндарда анын таланты байкалат жана футбол адистери ким кандай ойноп атканын сөзсүз түрдө байкайт. Көз жазында эч ким калбайт. Андан сырткары билесиздер, дубльдардын чемпионаты бар. Өткөн сезондо бирок ал түз эфирде көп көрсөтүлбөй калды. Буюрса, ошол жакта дагы оюнчулардын кандай ойноп жатканын негизинен көрүнүп турушу керек. Ауттан Анадолу топту оюнга кошот. Бир оюнчу жакындап келди эле, ага калтырып кетти. Бул ошондо Абдувахапов, Давронбек Абдувахапов ауттан эмес, мына ушул жерден азыр кошулду стандарттык абал катары. Азыр аз жерден ватандаштарга каршы чабуулга топту берип коюу жаздаган болчу. Шашып пас берип алды. Акырын топту колуна алып туруп жакын көнөктөшү менен ойнойт. Потом бир аз түзүрөөк алып койгондой көрүнгөн болчу. Абалды курчутуп бара жаткан учурда эң акыркы көтөрмөмдө Байтур Кадырбеков топту коопсуз жайга жеткирди. Эми стандарттык абал менен жүрүш уланат. Жакынкы бурчта чемпиондун оюнчулары көрүнбөйт. Алыскы бурчка барды чындыгында топ. Жана офсайд жок, сокку затса болот. Дагы бир сокку көрөбүзбү? Сол бутуна алып туруп тепти эле. Бул жерде Султановдун соккусу дарбазачы үчүн маселе болгон жок.
Пас жайраак болуп калды. Бул үчүн күрөштөн Анадолу ой карасаңыздар азыр жогорку ылдамдык менен бара жатат. Бул жерде кулабайт, эскерисинче топту сактап калганга аракет кылса болмок. Себеби жүрүштү улантканга кандайдыр бир мүмкүнчүлүк бардай болчу. Чемпиондун жүрүшү ушул жерден токтоду. Дарбазачы аркылуу ойнотот. Ушул 0-1 эсеп болсо, дал ушул 4-номердеги чемпиондун оюнчусу ал гол жараткан. Топ Анадолунун оюнчусуна кетти. Эфирге кийинчерээк кошулгандар болсо эсиңиздерге салып коелу, ушул көк кийимчендер чемпион эле, эми ак кийим менен Анадолу ойноп жатат. Анадолу топту сактап калды. Жана пас алмашуулардан кийин эми дарбазаны көздөй сокку бийигирээк болгондуктан албетте дарбазачыга маселе болгон жок бул жерде. Бул кышкы биринчиликке негизинен албетте каалаган командалар катыша алат болчу. Бирок Кыргыз премьер-лигасынан алга гана катышууда, бирок алганын бул албетте негизги курамы эмес. Алга командасы боюнча жакшы сонун жаңылыктар бар негизинен. Мүмкүн болсо ошол күндөлүк берүүбүздө ал тууралуу сөз кылабызбы дейм биздин көрөрмандар үчүн. Калганы негизинен улуттук лиганын оюнчулары, командалары басымдуулук кылат. Регионалдык лигадан да бар клубтар. Бул ирет дарбазаны көздөй сокку атылды. Азырынча 18-минутта ал эми дебюттук гол ошол чемпион командасы тараптан болду. Анадолу өзүнүн сөзүн айта элек. Ауттан топту оюнга кошуп алышты эле. Көз ачып жумганча кайра чыгып кетти. Ушул Бактыбек деген катталуучудан YouTube'да канча жаштар деген суроо келген экен. Чындыгында мында жаш куракка эч кандай чектөө жок. Басымдуу бөлүгү жаштарды айттык. Мисалы үчүн Адис Алмазов ушул Анадолунун дарбазасында туруп жаткан. Ал 2008-жылы төрөлгөн. Ошондо 17 жашка жада калса азырынча чыга элек. Айпанттын ичине топ көтөрүлдү. Экинчи кабатты чемпион оюнчулары такыр бербей жатышат. Менин эсимде жок. Анадолунун оюнчулары ушул атаандашын Айпанттын ичинде экинчи кабаттан жеңишке жеткени. Бул фол. Албетте бул фол болчу. Ошондо Султановду жерге кулатып кетишкен. Мына көрүнүштөр позициясын толук калтырып койгон болчу. Ошондуктан арттан бутун салып иди. Дамир Жапаров болчу, жаңылбасам. Чемпиондун оюнчусунун топту Айпантка жакын жүктөгөнү иш жүзүндө кандайдыр бир кооптуу учурду жараткан жок. Каттал калысы. Жерге бир кулап бир турду. Ох. Пикир келишпестик. Калыс өзүнүн чечимин чыгарышы керек. Мындай учурда албетте орой ойнонун такыр кереги жок. Оюн талаасы оорураак, анткени
аба ырайы минус, плюс эмес. Азыр албетте бул жакта эскертүүлөр берилиши керек. Эки жакта тең жаш оюнчулар басымдуу бөлүгү, андыктан алардын каны кызып турган учуру. Бир аз чыңалуу орун алып кетчү болсо, ушинтип өздөрүн толук кармай албай калышы ыктымал. Азыр Анадолунун бир оюнчусу сары кагаз алды. Андан сырткары дагы кимге көрсөтүлдү? Мен байкаганым ушул Анадолунун гана оюнчусу болду, ал жаңылбасам Руслан Эргешов. Чемпион жүрүштү улантып жатат. Ой, сонун пас. Бирок коргоочу топко биринчи жетип келди, көрдүңүздөр. Узун бойлуу коргоочу өзү бери жакта болсо да буту топко жетти. Эң башкысы атаандаштын бери жагында туруп топту коопсуз жайга жеткирип кетти. Топту сактап калышты чемпион. Эми болсо Анадолуга топ өткөрүлөт. Билесиздер, быйыл Кыргыз премьер лигасында 14 команда болот. Эми улуттук лигада А зонасында 10, Б зонасында 10, жалпысынан 20 команда ойнойт. Негизинен эми азыр лицензиялоо иштери жүрүп жатат. Баары толук өтө элек болсо дагы мына ошол расмий чечим негизинен чыккан болчу. 20 команда кылабыз деп, А Б зонасында 10. Мен оюнчу ошолордун баары быйылкы сезондо улуттук лиганы көркүнө чыгарышат. Анадолу топту оюнга кошту. Андан кийин чемпион болгон, артына 4 оюнчуну ээрчитип алып чуркап бара жаткан болчу. Азыр болсо пас бербестен өзү тепти. Бул туура чечим болгон жок. Себеби оң жагында ачык оюнчу өзүн сунуштап бара жаткан болчу. Биринчи голду киргизген оюнчу экинчисинде деле ушул аракеттин ийгилик жаратат деп ойлоду окшойт. Биринчисинде эсиңизде болсо айпаттын сыртынан гол жараткан. Бул рет дагы жер аркылуу ошол айпантка кирбей туруп топту тепкен болчу. Алыскы бурушка барды. Бул рет дагы Анадолу жалаң жакынкы бурушка, ал эми чемпион командасы алыскы бурушка топту көтөрүп атышат буштан чыгарууларда. Ошону менен жүрүш уланууда. 0-1 чемпиондун алгачкы мүнөттөрдөгү голу азырынча жалгыз бойдон чемпион прессингке барууда. Жана топту алып коюшту анын жыйынтыгында. Чемпиондун оюнчусу эки атаандаштын ортосунан өтүп кетем деген ой болгон. Азыр гана бир элбетте ушундай чуркап келе жаткан өнөктөшүнө пас берип кетсе, анда абал курчумак. Топ үчүн болгон күрөштүн саны өтө көп болуп атат. Жакшы пас. Жүрүшкө берилди. Бирок дарбазачы топто биринчи Адис Алмазов. Анын тепкен тобу атаандаштын жарым аянтына жетти. Азыр жекеме жеке чыкканга мүмкүнчүлүк болобу. Дарбазачы чыгып барган болчу, колдон кармады деп атат ошо, бирок калыс ага.
ыраазы болгон жок, өзүнө чакырып атат. Ал жерде фол же фол эмеспи? 12 номерди башкы калыс өзүнө чакырууда. Бул Умар Абдувалиев. Азыр буштан чыгарып ишкешат. Бул иретте жакынкы бурчка. Жок эле дегенде 3 бурчтан чыгарып эсте калды. 3 тең жакынкы бурчка келген. Азыр гана Анадолу алыскы бурчка топту чыгарган болчу, бирок ал жакта Анадолудан эч ким жок болуп чыкты. Жер аркылуу жакшы мына пас алмашуулар. Оң канатта ачылып бара жаткан өнөктөш бар эле. Бизнесин ушталышат. Офсайд жок болсо анда жеке. Дарбазачы топ койноду бул жакта. 11 метрлик айыптоо болушу мүмкүн эмес. Мына кайтылуудан көрдүңүздөр. Абал канчалык курч болгонун. Топ болса Анадолуда кала бермекчи. Бир аз артыраак андан оюнга кошу керек. Артта дээрлик эч ким калган жок. Айпянтын ишине жакын жерде көп оюнчулар жайгашкан. Жана калсын ышкырыгы жаңырды. Ал демек топту чемпионго өткөрүп берди деген түшүндүрөт. Прессингке жакшы чыккан. Коргоочу азыр дарбазачынын аралыкты кыскартып, Адис Алмазовдун чыгып келгенин көрдүңүздөр. Жана узун пас. Дарбазачыга келип жетти бул жакта. Ошондо Маматов туруп жатат. Чемпиондун дарбазасында. Булар дагы жаш оюнчулар, мына визуалдык жактан деле карап көрсөңүздөр болот. Болжол менен ушул Анадолунун оюнчуларына жашташ басымдуу бөлүгү. Албетте арасында тажрыйбалуулар бар, бирасында. Азыр 4-чү номердеги оюнчуну карап көрсөңүздөр. Бирок ага каршы азыр фол орун алып калды. Кайратбек Ганиев ага каршы ушундай ойноп алды. Ал чемпиондун капитаны. Оң канатка топ өттү. Өзүнөн алысыраак кетирип алган болчу. Бирок анын бактысына топ алыстап кеткен учурда анын жолунда атаандаш эмес, өнөктөш чыгып калган эле. Топ азырынча оюнда. Жүрүшүланат. Эми гана Анадолуга өттү.
Анадолу буга чейин Алга менен ойноду, Гамбург менен ойноду. Биз болсо бул эпизодду байкап туралы. Дал ушул эпизод үчүн демек айыптоон сураган болчу. Калыс албетте ага. Ал талапты аткарган жок, себеби 11 метрлик айыптоо берилиш үчүн ага толук ишенимдүү атаандаш тараптан бузулган эреже керек. Анадолунун оюнчусу азыр жабыркап калып жерде жатат. Дагы 15 мүнөт биринчи тайм ойнолот. Мынакей топту кабыл алган мезгилде бир жактан бир караганда корпус менен ойногондой болуп атат. Анан ага карабастан жабыркап калыптыр Анадолу оюнчусу. Уламдан улам фол болуп, Анадолу азыр чемпиондун жарым аягына чейин өттү. Кайратбек Ганиев топту тагыраак ал өнөктөшүнө берди. Жана алыстан сокку. Маматов албетте топтун багытына чыгып, аны өз кармагына алган болчу. Анадолу азыр агрессивдүү прессингке барып жатат. Дал ушул тараптагы атаандаштардын баарын бири-бирден карап алышкан. Жыйынтыгында Анадолу ауттан топту оюнга кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Туура эмес кошуп алды окшойт ауттан. Шашты го дейм бир аз. Бош зонага топ ташталган болчу. Жана ал жакта 9-номерде ойноп жаткан Сатыбалдиев ошондо. Сатыбалдиев негизинен стартты куранда эмес болчу. Ал кийинчерээк чыкты го дейм. Бирок азыр биринчи тайм экенин эске алуу керек. Чоң футболдо оңой менен биринчи таймда алмашууларды жасай бербейт. Жаракат алып калса анда маселе жок. Башка мезгилде мындай көрүнүштөргө биз көпкө боло бербейбиз. Азыр жакшы пас чыкмак. 24-номердеги бул ошондо Исмаилов. Топ дагы деле болсо чемпион командасында. Бурчтан чыгаруудан азыр чемпион жүрүштү улантат. Ага чейин мына кайталоодон бул эпизодду карап көрүңүздөр. Жакынкы бурчту камалууга алган болчу. Он 11 метрлик чекиттин мына ар тарабына чемпиондун оюнчулары жайгашты. Аралык кооптуу. Жана экинчи кабатка келген топ. Дал ушул эпизодду көрдүңүздөр кайталоодон. Жыйынтыктоочу акыркы топтун тийиши бул Руслан Эргешевке барып такалган болчу. Кайрадан
Бурчтан топ оюнга кошулат. 11 метрлик чекит тарапты көздөй барды, жок, андан жакыныраак. Дарбазачынын аймагына барган болчу жана ал жерден Адиз Алмасов ал топко чыкпай, кызыл кагаз. Азыр көрүп атасыздар, ошондо чыканак менен сокку узатты деп чемпиондун гол жараткан оюнчусу азыр кызыл кагаз алып калды. Биз ал эпизодду кайталоодон караганга демек жетишпей калган сыяктуубуз. Азыр чемпион командасы ошентип бир оюнчуга мындан ары аз болот. Чыканак менен ойнодуң деп. Калысында колун ишарат кылып көрсөтүп аткан болчу. Азыр жайлатылган кайталоодон ал эпизодду карап көрүүгө аракет жасайбыз. Азыркы бурчтан чыгарылгандан кийин бул эпизод орун алышы керек. Ошол аракет үчүн. Мен негизинен ал эпизодду байкадым. Азыр кайталоодон дагы көрүндү. Билбейм, кызылга эскертүү билбейм, мейли сары кагаз, бирок жага чейин бир сары бар беле анда. Анын эскертүү алганы катталган эмес болчу. Чемпион ошентип бир оюнчуга аз болуп калган. Ошондо канча жалпысынан 1 сааттан көбүрөөк убакыт ойношот. Азыр мына стандарттык бал бул ирет чемпион командасынын аткаруусунда болот. Исмаилов топто. Көпкө чейин топто оюнга кошконго азырынча мүмкүнчүлүк болбой жатат. Себеби техникалык зонада жүргөндөй башкы калыс. Мынакей кадрдан пайда болду башкы калыс. Азыр биз стандарттык балды көрөбүз. Чемпион ошентип бир оюнчуга аз. Бул жакта 7 гана оюнчу көрүнүп атат. Ошондой эле өздөрүнүн жарым аянты жака калгандары жайгашкан сыяктуу. Алыскы бурчка жүрүшкө берген болчу сокку. Анадолунун коргоочусу өзүн ал жерде жакшы жагынан көрсөттү. Эми бурчтан чыгарып орун алат. Ал үчүн Султанов бартат. 9-номердеги оюнчу бул. Жок, Сатыбалдиев. Сатыбалдиевдин чыгарып берүүсү экинчи кабаттан. Азыр Анадолунун оюнчусу ийгиликтүү болуп чыкты. Ачык зона баары сол канатта. Бирок ага топту жеткире алышкан жок. Бул ирет алыскы бурчка катуураак жана ыңгайсызыраак болуп калды. Ошентип чемпион бир оюнчуга аз экенине карабастан алар убактысын Анадолунун жарым аянтында көбүрөөк өткөрүп атышат.
жыйынтыктоочу 5 мүнөттүк орун алууда азыр алгачкы таймдын мен оюнча тыныгуу керек. Ошондо Якоб Мингсар эми Анадолунун оюнчуларына түшүндүрүү өтөт го дейм. Бир оюнчуга көп болгон учурда кандай беттешти жүргүзүү керек. Чемпион жүрүштүүлантат 11 номердеги бул Аманалиев, жаңылбасам. Ал топту оюнга кошкон болчу, эми буштама топ. Узун бойлуу оюнчулар мына борбордук коргоочулар да келе баштады. 34 номердеги оюнчу бул ошондо Куланбеков. Экинчи кабатта борбордук коргоочулар өтө ишендүү болушат. Атандашын борбордук коргоочулар алар экинчи кабатта жакшы күрөшкөндүктөн көбүнчөсү буштан чыгаруулар дал ошол орундар көздөй жеткирилет. Анадолу топту жоготту. Сокку коргоочудан кайтты. Азыр болсо мына сол канаттан бош зонага топ ташталды. Бирок бул жакта Анадолудан эч ким жок. Ошондуктан жыйынтыгында дарексиз пас болуп калды. Исмаилов топту оюнга кошкон. Азыр Анадолу ойнойт. Айпантка жакын жерде албетте бир нече оюнчу бар. 28 номердеги бул Нурсултан Сейитканов. Болчу офсайд, кимиси офсайд болду экен. Жок, ал тийбей эле койсо болмок. Берки оюнчу калтырса болбойт беле, же ал деле офсайд беле. Мен оюнча кийинки оюнчу оюндан сырт болмок эмес, ошондуктан ага топту калтырып койсо, сонун бир комбинациялык жүрүштү ишке ашырып кетишмек. Маматов диагоналдык пас, мына сол канатка өткөрүп берди. Эреже бузуу жок, анткени ал топ менен болгон. Оң канатка азыр чемпион бир оюнчуга аздай көрүнбөйт. Алар тең ата оюн жүргүзүп аткандай таасир калтырууда. Көз ачышымганча ошентип биринчи таймдын акыркы негизги минутасы дагы кетип баштады. Пастан кечикти, жыйынтыгында пас бергенге да жетишкен жок, өзү да сактап кала алган жок. Зиданын финти азыр өзүнүн пайдасын берди. Ой, сонун пас. Оң канатка, бош зонага биринчи ким жетет? Жок, биринчи чемпиондун оюнчусу топто болду, ал Сиражиддинов. Азыр чемпион ойнойт. Кошумча канча мүнөт берилет болду экен?
жана ошентип биз биринчи таймды соңуна чыгардык. 0-1 эсеби менен ал аягына келип жетти. 15 мүнөттөн кийин экинчи тайм албетте сиздерди тосуп алат. Азырынча жалгыз голдун ээси чемпион командасынан ал голду да жаратты, кызыл кагазды да алды, оюн талаасын таштап кетти. Ошентип биз азыр 15 мүнөттүк тыныгуудан кийин экинчи 45 мүнөттүктө жолугабыз. Мына экинчи таймды баштайбыз. Анадолу жана чемпион командаларынын ортосунда мына ышкырык жаңырды. Көк кийимчендер чемпион ак кийим менен Анадолу биринчи 45 мүнөттүк жыйынтыгы боюнча эсеп 0-1. Ал эми экинчи таймда албетте бир оюнчуга аз болот. Мына чемпион деген жазуунун үстүндө кызыл өңдү көрүп турасыздар. Дал ошол алар бир сары кагаз, бир кызыл кагаз алганынан кабар берет. Жана бул жерде экинчи тайм башталары менен оор кагылышуу, азыр сары кагазды алгач мынакей ушул жерден көрүп алыңыздар. Айпаянттын оюн талаасынын четинде болгон болчу. Ооба, бутум менен түз ойноп жибергени үчүн Чойбеков сары кагаз алды. Чойбеков сары кагаз, ага чейин алардын бир оюнчусу аз экенин эсиңиздерге салабыз. Эми 15 мүнөттүк тыныгууда Якуб Миңсар албетте өзүнүн шакирттерине түшүндүрдү керектүү сөздөрүн. Андыктан ал оюнда кандай болот байкайбыз. Бир оюнчуга көп болуп турган учурда кандай ойноо керектигин айта турган мезгил ошол 15 мүнөттүк тыныгуу болчу. Азыр чемпион сол канаттан жүрүшүн баштап келе жаткан. Көбүрөөк пас алмашуу тап байкап көрсөңүздөр. Жана офсайд жок сыяктуу. Бар экен. Офсайд бар экен ошол жерде. Топ дарбаза торунан орун алган болчу, бирок ал эсептелбейт албетте. Ошол жерде демек Байтур Кадырбеков оюндан сырт калган. Коргонуу линиясы демек чемпиондуку жакшы ойноп берди ошол жерде. Байтурду алар оюндан сырт калтырып коюшкан. Бул жол менен дал ошол жер болчу. Анадолу командасында азыр жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат. Мына бир оюнчуга көп болгон мезгилде буга чейинки беттештердин баарында ой сонун пас. Жана ошол эле Байтур кирип бара жатат, тепти. Жана Маматовдун керемет реакциясын көрдүңүздөр. Аралыкты кыскартып чыккан болчу, андыктан ал өтө кыска аралыктан реакция жасап кетти. Анда учурда чыныгы таланттуу чөйрө дарбазачылар гана өз командасын голдон сактап кала алат. Дарбазачынын артына таштайм деген. Мына Анадолунун чабуулдарынын саны ошентип көбөйүп атат. Ошол менен жок эле дегенде бул дарбазаны көздөй экинчи сокку болду. Жанагы офсайд, бирөөсү офсайд, аны кошпогондо экөө. Дагы бир сонун пас. Коргоочу биринчи жетти. Анадолунун оюнчусуна тийип калды. Ал топтон качып жаткан учурда, бутун көтөрүп турган учурда таманын астына. Жок, таман өзү асты, таманына тийип калды. Ошондуктан ал жерде топ Анадолу чемпион командасына берилген болчу. Эми бул жерде топ карды аралап кетти окшойт. Кышкы биринчилик деген ушундай болот. Чындыгында бир нече көзөрмөмгө чейин кардын арасынан топ издеп калышты. Бери жакта резервдеги топ бар болушу керек. Мына
резервтеги топту беришти, эми аны менен ойношот, оюнду улантышат. Кышкы биринчилик азыр кызуусуна кирип турган учуру. Карасаңыздар, мына арттагы коргоочуларга чейин жеткирип, ошондо оюн талаасынын узун туурасын колдонуу керек. Бир оюнчуга көп болгон учурда сандык көпчүлүк өзүнүн пайдасын бериш үчүн. Тар жерде ойной турган болсо, анда коргонууга кенен кесир жетишип калышат, алыстан тепти. Негизинен алыскы бурч бир аз ачылып калганын байкаган экен, бирок чеберчилик жетпей калды, тактык жетишпей калды. Чечим негизинен туура эле деп айтсак болот. Азырынча мына 0-1 менен беттеш уланып атат. Алгачкы 5 мүнөттүк дээрлик соңуна жакындап калды. Мен оюнча Анадолу үчүн ушул алгачкы гол маселе болду дагы дейм. Эгерде бир гол жаратыла турган болсо, андан кийин абал өзгөрүшү ыктымал. Чемпион болсо мүнөзү бар команда. Азыр бул жакшы алды дагы тепти. Атандашты жазгыр өткөнүн көрдүңүздөр. Бул Руслан Ергешевдин. Ал сол тарапты көздөй жылып туруп, андан кийин дарбазаны көздөй тепкен болчу. Азыр мына Куланбековго берди. Куланбеков андан ары. Чемпион деле көзөмөлдү топту өздөрүндө көзөмөлдөп тургусу келип жатат. Экинчи номер менен ойногон жагы өрбөйт. Арткы фондо топту издеп жүрүшөт, байкап көрсөңүздөр. Мына таап чыгышты. Ошондо отуруштардын астына, кардын үстүнө, мына ошол жака буга чейин ойнолуп жаткан топ кирип кеткен болчу. Өтө сонун пас. Топко биринчи жете алабы? Андай эмес. Бул жерде топко биринчи чемпиондун оюнчусу жете алган жок. Сапаттуу коргонуп атышат негизинен. Чемпион командасынын коргонуу линиясы. Алар чабуулда аянттан чыкканга чейин жетеби? Жетиптир демек. Биз караган ак чийин, ал ошол оюн талаасынын линиясы эмес сыяктуу. Анткени топ бул жерде кайрадан чемпион командасына берилди. Убакыт албетте Анадолуга каршы иштеп жатат, андыктан алар бир жакта кол чабуулар, кимдир бирөө үчүн демек алмашуу жүрүп жаткандай. Техникалык зона бизге көрүнгөн жок. Азыр байкап көрөбүз ким оюн талаасына чыкты. 18 номер менен ойногон оюнчу бул ошондо Ислам Амираев. Ислам Амираев оюн талаасына кирди. 2008 жылы төрөлгөн оюнчу. Анадолу жүрүштү улантат. Сол канатка пас, бирок таамай эмес. Ар жака дарбазаны өтө ыңгайсыз коюп койгон экен, бир караганда бир кулап кетчү деп турат. Чемпион өз тарабына топту алды. Эң активдүү оюнчулардын бири Султанов. 69 номерде ойноп жатат. Узун пас, офсайд жок. Чабуулду уланса болот. Сатыбалдиев. Ал өнөктөшүнө калтырган болчу. Кайрадан Сатыбалдиевден утка тийип кетти бул жерде. Кыр сөбөккө тийгендей болду. Карасаңыздар, топту алып кеткенден кийин эки бутуна да тийген экен. Болгондо да сол бутуна чейин жетиптир, мага оң бутуна эле тийип кеткендей болгон болчу.
Жок, бул жакта 3 оюнчу жүрөт, андыктан чабуулду улап кетүү мүмкүнчүлүгү өтө аз эле. Оюнчулардын баары ушул жака чогулуп алып ойноп атканда. Калыстын ычкырыгы жаңырып калды. Ой, карасаңыздар. Бирөөсү эртерээк топту оюнга кошкусу келди, экинчиси мындай тоскоолдук кылганга болбойт эреже боюнча, андыктан мен оюнча азырынча ооз эки эскертүү. Жаңылбасам бул ошондо Куланбеков болчу. Айпаянттын ичин көздөй бара жатат оюнчулар. Эмнегедир абадан барган жок. Айпаянтка жетпей эле топ өзүн таштап ийген болчу. Бир атандашты артта калтырып туруп андан кийин пас берди оң канатка. Анадолу ойнойт. 29 номердеги бул Турусбеков, Нурел Турусбеков. Пасты атандашка берип алган эле. Аба ырайы минус, андыктан негизинен баш кийим кийгенге деле уруксат бергени байкалып турат. Буттарынын тайганын көрдүңүздөрбү? Ошондон оюн талаасы бир аз оорураак. Жаракат алып калуу коркунучу көбүрөөк деп айтсак болот. Бул эми кышкы биринчиликте мына ушундай көрүнүштөр орун албай койбойт. Азыркы мезгилде мына канттын оюн талаалары, бул мына чемпион спорт комплекси азыр турнирлерди кабыл алып жатат. Мына сырткары Мурас Юнайтедтин түштүк магистралда сонун оюн талаасы бар. Азыр сокку гол! Дарбазачы каршы эпкинден кармалып калды. Эсеп ошентип 1-1 айланып турат. Анадолу үчүн дээрлик 56 минута керектелди гол жаратканга. Дал ушул жерде сокку. Чындыгында каршы эпкинден дарбазачы алгач оң жагын карайм деп алган. Команда капитаны Кайратбек Ганиев, 17 номердеги. Ошондо Анадолунун капитаны Кайратбек Ганиев. Эсеп санын теңеди. Эми абал бир топ өзгөрөт. Бир оюнчуга көп экенин эске ала турган болсок, Анадолу эсеп 1-1 болгон учурда алар чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгүн кадимкидей көбөйтөт. Анадолу эми бул турнирдеги алгачкы упайларын алганга жакын теориялык жактан иш жүзүндө байкап көрөбүз кандай болот. 98 номердеги Умаралиев ал дагы оюн талаасына чыккан экен. Умаралиев ошондо чемпион командасынан ал старттык курамда эмес болчу. Борбордук бөлүктө Анадолунун оюнчулары жана ушул жерден пас бир аз ыңгайсызыраак болуп калды. Ошол замат чемпион аны көз карамагына алып жатат десек, оң канатта ачык оюнчу бар дегенче мына голду жараткан Кайратбек Ганиев. Серпилген топто албетте колу ошол жакта туруп калган болчу. Султанов офсайдта эмне капталып калсы. Желең көтөргөнү мага көрүнгөн жок. Бут кийиминин боосун байлап аткандыктан го дейм. Менин оюмча ал топту кабыл алганча ышкырык жаңырып калган сыяктуу. Негизинен офсайд деле мага көрүнгөн жок. Чемпион чабуулда кайра бул ирет офсайд болуптур. Биз кайталоону берип жаткан учурда ошол
Допты кабыл алган мезгилде менин оюмча оюндан сырт калган. Элүү 9 минут артта калды. Жарым саат жана 1 мүнөт бар негизги убакыттын бүтөрүнө. Бул кышкы биринчиликтин алкагында өтүп жаткан Анадолу менен чемпиондун таймашында алмашууга чыккан 18 номердеги оюнчу Амираев. Ал жерде оюнга аралашкан болчу. Артка таштады. Эмне үчүн сол канатта эч ким жок? Ошол жака бирөө ачылып турушу керек. Ал бир аз өйдөрөөк жайгашып алган. Жыйынтыгында чемпион каршы чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп кетиши ыктымал эле. Андайга жол беришкен жок. Өзү кирип бара жатат. Пенальти берилбейт мындай жерден. Эки оюнчу ошол жерде бир учурда жерге жатып калган болчу. Чабууланууда экөөнөн өттү, бирок үчүнчүсүнөн өтө алган жок. Атандашка тийип калсын деп атайын топту көтөрүп тепкен болчу. Мына бул жерде чемпиондун коргоочусу. Эми болсо бул жерде фол катталган сыяктуу. Же андай эмеспи? Андай эмес. Эми жөн гана ауттан топ оюнга кошулуш керек. Мен оюмча ары жактагы топту кайрадан алып келгенче ошондо берки резервдеги топ менен ойноп турушат. Кайра башынан. Топ кайра башынан оюнга кошулат. Себеби бери жакта алмашуу жүрүп жаткан сыяктуу, башка калыс. Алмашуу деле эмес, бул 27 номердеги оюнчу аянтта болчу Руслан Эргешов. Тоочун күрөштөн чемпион оюнчусу жеңүүчү болуп чыкты. Жана ошол эле учурда топ жок жерде азыр. Кагылышуу орун алып кетти. Баары жайында жөн гана оюнду улантышат. Топ ошондо тосмонун ары жагына өтүп кеткен сыяктуу. Бул бир топ маселе. Ошол жактан азыр аркы резервдеги топту алып келишет. Ал эми бул жакта чемпион топ менен болчу. Азыр мына Анадолуга өттү. Чабуулдандан ары жүрүштү улап кете алган жок. Мына ушул ак баш кийимчен оюнчу бул 11 номердеги. Бул Аманалиев. Ал дагы өтө керектүү учурларда көп өзүнүн пайдасын өз командасына алып келип жатат дегенче Аманалиевке топ жеткенге чейин фол болуп калды. Анадолунун оюнчусу катуу жабыркагандай. Дарыгер керек го дейм. Артынан тийген экен. Аянттын ичине чейин Анадолунун оюнчулары кире баштады. Экинчи кабатта күрөш болот. Андан кийин Маматов топту өз карамагына алды. Прессинг. Кысымга барган менен бул абалдан такыр кыйналган жок. Куланбеков. Бери жакта Якуб Мингсардын үнү чыгып жаткандай. Ал өз шакирттерин алга сүрүүдө. Дарексиз пас болуп калган. Азыр болсо мына Куланбеков.
Ал өнөктөш менен ойногондон кийин Анадолу кайрадан топту алды. Бул жерде эмне үчүн анчалык катуу тепти? Ага негизи эле жок болчу. Пас аркылуу айпаянтка жакыныраак жерге чейин албетте баруу керек. Ушул жерде сонун подкат болбой эле, бирок чемпион топ менен чемпион топту сактап калды. Чемпионна бир нече пас алмашууларга чейин жетти. Дагы деле топту өздөрүндө сактап турат. Бир жакта ачык оюнчуга жете берген жок. Кана борбор топту сонун жөндөдү, көрдүңүздөрбү? Куланбеков өтө сапаттуу коргоочу экенин көрүп атасыздар. Азыр дагы мына топту бул жерден атаандаштан тартып алганга жетишти, бирок аянттын сыртына чыгарып алды. Руслан Эргешев ауттан топту оңго кошот. Ошентип экинчи таймдын дагы 20 мүнөт артта калган учурда баш менен пас берген өтө опурталдуу. Мындай учурду көрдүңүздөр. Хусанов ошондо Манчестер Ситиде дебют жасаган учурда көрдүңүздөр, дарбазачыга баш менен пас берем деп атаандашка пас бере алган болчу. Азыр деле бул жол менен ошондой көрүнүш, бирок оң канатта болчу. Бирок ага салыштырмалуу Анадолунун коргоочусу сапаттуураак пас берген болчу. Султанов сол канаттан. Сонун Адис Алмазов. Экинчи таймда албетте Адис Алмазовдун жумушу азыраак болуп атат. Анткени чемпион бир оюнчуга аз болгондуктан мурдагыдай куруш чабуулдарды көп өткөрө албай калды. Жер аркылуу бул менин оюмча атайын эмес, ушундай абадан тебем деген учурда бутуна жакшы тийбей калып жер аркылуу кетип калды окшойт. Бирок Адис Алмазовдун бактысына коргоочулар атаандаштардын жолун тосуп чыкканга жетишти. Техникалык зона өтө активдүү. Башкыртуучулук штаб жактан бери кел деп кимдир бирөөнү чакырып аткан учурда бизге чейин, сиздерге чейин угулду болушу керек. Азыр чемпиондун коргонуу линиясында ошол 34 номердеги оюнчу Куланбеков өзгөчө көзгө урунууда канчалаган чабуулдардын мизин кайтарды. 98 номердеги Умар Алиев болсо ал кийинчерээк чыкты. Сапаттуу борбордук коргоочулар албетте кыргыз футбол үчүн өтө маанилүү. Азыр чемпиондук борбордук бөлүгүндө атаандаштарын чабуулун жокко чыгаруу менен ал алектенип атат. Ошол 34 номердеги оюнчу ал азыр ауттан топту оюнга кошконго даяр турат. Жана Анадолунун курамында алмашуу. Азыр жакындаганда карап көрөлү. Ошондо канча 20 номердеги оюнчу ошондо Качкынбаев, Актан Качкынбаев жаңылбасам, ал оюн талаасына кирди. Ага чейин ошондо Сагынбеков кирди го дейм, Атай Сагынбеков. Анадолу командасы азыр кош алмашууну ишке ашырды. Борбордук бөлүктө топ үчүн күрөш. Сонун пас, бирок дарбазачы биринчи жетет.
Адис Алмазов ойлонбостон топту өз карамагына алды, бир сыйра абалды байкап туруп ушул сол тарапка жеткирип берип жатат. Эреже бузуу эртерээк оюнга кошуп кетпейби? Ачуу өнөктөшү негизинен бар болчу. Топту кайтарып кетишти. Арттагы коргоочулар аркылуу ойноду. Чемпион деле албетте бүгүнкү беттештен жеңишти күтүп турат. Бир оюнчу аз экенине карабастан Анадолу аз жерден каршы чабуулга чыгып кете жаздады. Алмашууга жаңы чыккан бул Качкынбеков болчу. Же Качкынбаев беле, эгерде ушул жерде туура эмес айта алган болсом, туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Актан Качкынбаев ага. Анткени протоколдо такыр башкача вариант менен келген болчу. Бир эсеби дагы деле сакталып турат. Мына биринчи таймда чемпион гол жараткан, экинчи таймда Анадолу гол киргизди. Экинчи таймда Анадолунун чабуулдарынын саны көбүрөөк. Бирок ал түшүнүктүү, анткени бир оюнчуга көп. Бирок иш жүзүндө тең чыгуу бул албетте Анадолуга дагы чемпионго дагы өтө керектүү упай эмес. Эки команда тең жеңишке жеткиси келет, бирок жеңилип калгандан бери бир упай алган дагы. Бул жакшы нерсе дегенче, ой сонун. Бирок каршы эпкинде болуп калды. Жок, офсайд экен. Ошол жерде оюндан сырт калганы. Демек, чабуулдун токтогону болуп эсептелет. Анадолу топту оюнга кошот. Бер жакта дагы алмашуу жүрүп жатат окшойт. 66-чы, 24-чү же 14-чү оюнчулар номердеги оюнчулар көрүп атат. 66 ал. Жок, ал оюн таласында болчу Борончиев. 14 Сыражинов деле старттык курамда негизинен бар болчу. Же өзгөрүүлөр орун алып кетти беле? Азыр пас коргоочудан өтпөй калгандан кийин чемпиондун чабууланууда. Жок, азыр пас берсе офсайдка чыгып кеткен болот. Ошондуктан оң канат менен жүрүш уланып келе жаткан учуру чемпиондун чабуулдары курчуй баштады. Ауттан чемпион командасы. Атаандашында айпаянтын тушунда мына айып. Ой, азыр сонун бутуна түшүп берген болчу. Бирок аны колдонуп кете алган жок. Жыйынтыгында аны алдырып да койду. Кайсыл оюнчу ушул азыр алыскы бурчта жана топ бутуна келген учурда реакция жасай албай калган 66-чы номердеги. Ошондо бул Борончиев. Старттык курамда деп айтылган менен иш жүзүндө ал алмашууда калган сыяктуу. Себеби акыркы көзөрмөмдөрдө гана биз аны көрүп баштадык. Кайра ышкырык. Ышкырыктардын саны көбөйүп баратат азыркы көзөрмөмдөрдө. Ой, сонун пас. Андан өтө бир кызыктуу пас берген болчу. Финт менен
Жыйынтыгында оң канаттан кирип баратып Ислам Амираев ал деле абалды көп курчталган жок. Фол катталган жок. Подкаттар эки тараптан тең кадимкидей орун алып баштады. Бул жака башка оюнчу келди. Кардын ары жагына биротоло ошол жактагы тосмого барып жөлөнүп кулагандай болду Анадолунун оюнчусу. Анадолунун кезектеги арт менен эмне үчүн ойноду? Бир аз өзүнө тартып алгысы келип атат го дейм. Мен оюмча бул машыктыруучу Якуб Мисардын ушул кеңештеринин бири болушу керек. Топко жетти, бирок аны сактап кала алган жок. Азыр катачыл кетирип алды эле пастан. Жыйынтыгында сокку, бирок кубаттуу эмес. Чемпиондун оюнчусу өз жарым аягынан топту чыгарып бара жатып атаандашка берип алган эле. Топту сонун токтотуп атышат. Негизинен ушул синтетикалык оюн талаасы бир топ ыңгайлуу сыяктуу. Топту жөндөгөнгө. Бул жактагы корпус менен тирешүүлөр дегендесе иш жүзүндө андай эмес го дейм. Эрже бузуу катары каттады чемпиондун пайдасына. Бул эпизодду чечип берди. Ушул эпизод бутунан ийилип да кеткен экен. Мен оюмча дал ушул эпизодду абал демек чечилген. Офсайд жок экен, оң бар болуп чыкты. Офсайд бар. Бул 29бу же 20 номер ошондо. Бул же Турусбеков, же болбосо Качкынбаев топко чыгып бара жаткан болчу. Айпанттын ичине баратат. Жана топту сактап калышты. Сонун пас. Бирок коргоочуну карасаңыздар, ушул жерде жолунан тосуп чыгып тепкенге мүмкүнчүлүк бербей калды. Эми Анадолу жүрүштү баштап бара жатат. Алды коопсуз жайга жеткирген. Бул жерде 29 номердеги ошондо Абдукалыков болду. Топ чемпиондо. Диагоналдык пас. Сандык көпчүлүк баары бир байкалууда. Албетте Анадолуда бир оюнчу көп экени азыр көптүр сезилип турат, бирок результатка түздөн түз таасир бербей жатат. Эми Анадолу бир гол киргизди, бирок ошону менен алар чектелишкен болчу. Оң канаттан бир нече атаандашты жазгырып өткөнгө туура келип калды. 79 минутта старт алды. Ошондо 10 мүнөттөн эле бир аз азыраак калды деп айтсак болот. Эки атаандаш эки тараптан курчап келген. Андан кийин дагы экөө келди. Ошолордун баары менен тирешкенге бул жерде Исмаилов аракет кылып көрдү.
азыр мына дарбазадан топ оюнга кошулат. Буга чейинкидей узун пастарды ошол замат бербей калышкан. Берем деп кайра жоготуп алды. Негизинен кыска пастар менен барышы керек. Ошондо топко болгон көзөмөл жакшы болот. Бул фол. Ошондо Аманалиев бутун түз көтөрүп ойноо ийген болчу. Атандашын жарым аянтында мына. Ой, сонун финт менен өттү эле. Анадолунун бирок бул чабуулу деле сокку менен жыйынтыкталган жок. Дегенче oro ойноп койду фол. Биринчи минутта кетип атат. Бир-бири себеби бул албетте Анадолу үчүн алгачкы упай болот. Эгерде тең чыгуу же болбосо алар жеңишке жетсе. Буга чейинки оюндарда аларга албетте бир жагынан күчтүү атандаштар туш келген, экинчи жагынан алар жолду боло албай коюшту. Себеби алар 3 гол киргизген, 2 гол киргизген учур болду. Бирок атандаштар андан да көп киргизип аткан. Бүгүн Анадолунун коргонуусунда чоң көп каталар кеткен жок. Биринчи таймда алар азыр көпүрө орун алып аткан болчу. Экинчи таймда такыр эле ишендүү болуп атышат. Топ чемпиондо топ борбордук бөлүктө Анадолу өз карамагына алды. Сол канатта ачык оюнчу бар, бирок ага бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Сол канат ачык. Мына азыр куш чабуулорун алчудай. Сол канаттан бирок топко жетпей калды. Ошол жерде дагы бир рет ошол чийинди көздөй сол канатка жүрүш керек беле. Ошол чечим өтө так туура эмес болуп калгандай сезилди. Дарбазачы аркылуу ой карасаңыздар, кадимкидей шаштырды, жыйынтыгында топту алып коюшту. Дегенче Анадолу дагы оңой жоо эмес. Алар деле топту алып кое алат. Офсайд жок экен. Ары карады, бери карады, шашып калды. Бирок тепкени деле бир ишеничсиз, ишендүү эмес болуп калды. Ошондо бул Турусбеков беле 29 номердеги оюнчу. Бул эпизодду андан жакшыраак пайдаланса, негизинен боло турган мүмкүнчүлүк бар болчу. Жана пенальти сурап атат. Дарбазачы топту кошот деди. Кайтылууну карап көрүңүздөр. Айпанын ичине кирет азыр. Көрдүңүздөр кайтылуудан эми 11 метрлик айыптоо бере тургандай деле эпизод эмес экен.
85 мүнөткө дагы жетип келдик. Ошондо мына ар бир 2-3 күн сайын бирден тур орун алып жатат. 2 февралга чейин уланат. Ошондо Анадолунун оюндары булар эми 30 январда Ак Барска каршы ойношот. Андан кийин 2 февралда Анадолу Айла командасына каршы беттешет. Булардын оюнунда ошондо дагы 2 беттеш калды. Анадолу командасы үчүн чемпион деле буга чейин. Чемпион негизинен бир алгачкы оюнда бир беттеш өткөргөн болчу. Андан кийинкилер кандай болду ошондо? Чемпион башкалар 3 тур өткөргөн учурда чемпион бир эле ойнойт болду эле. Себеби чемпион Абдыш ата дагы кышкы биринчиликке да катышып жатат. Колу менен түртүп иди. Ой, карасаңыздар, дагы кызыл кагаз алчудай болуп калды. Бул ошондо жаңылбасам Умаралиев болушу керек. Сары кагаз берди. Умаралиевке. Жана ошондой эле бул жерде экөөнө тең сары кагаз. Умаралиев менен чемпиондун курамындагы жана Ислам Амираев. Сензурал сөз айтуу үйдө окшойт. Артка бурулуп туруп өтө эмоционалдуу келгенине караганда ушул артынан бир сөз айтып үйдү. Топ болсо Анадолуда. Анадолунун курамында мына Якуб Мансур дагы бирөөнү даярдап жатат. 16 номерго дейм жаңылбасам. Андай болсо бул Үсөн Аманалиев. Аманбаев болушу керек дейм. Азыр жакшы бир кооптуу учурду ишке жаратышты. Үсөн Аманбаев, Асан Аманбаев негизинен алар бир туугандар, эмнегедир бирөөсүнүн фамилиясы Аманалиев деп жазылып калган экен. Азыр кайрадан ышкырык. Негизинен калыска деле бул беттеш жеңил болуп аткан жок. Себеби бир аз эле кагылышуулар орун алса, ошол замат оюнчулар бири-бири менен кермур айтышканга даяр болуп турушат. Сол канаттан чемпион жүрүштү баштады. Ой, карасаңыздар, алмашууга жаңы чыккан ушул Үсөн Аманбаев. Эгиздердин бирөөсү ошондо Асан Аманбаев менен Үсөн Аманбаев менен оюнчулар. Ошондой болушу керек. Экөө тең 2008-жылы төрөлгөндөр. Оюнга чыгып туруп жана ошол эле мезгилде ылдамдыгы да жакшы экенин көрсөттү. Үсөн кайрадан топту алды. Эмне үчүн муну эртерээк чыгарган жок карасаңыздар, ишенди ойноп атат. Азырынча бир даката кетире элек. Чечүүчү учурда топ айырмасын жаратсын деп мүмкүн ушул акыркы мүнөттөргө чыгаргандыр. Азыр чемпион топто оюнга кошот. Үсөн Аманбаев кирери менен өтө активдүү болуп кетти эле, бир аз чарчап чалга түштү окшойт. Себеби акыркы кыймыл аракетин көрдүңүздөр. Жана бул жерде жүрүш Анадолунуку токтоду. Ошонусу дагы сол канаттан чабуулду баштаганга аракет кылды. Эми кайсыл команданын мүнөзү болсо ошол команда албетте жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Акыркы мүнөттөрдө кайсыл командада оюнчу аз көп экен деле көп чечүүчү ролду ойнобой калат. Дал ошондой жер аркылуу пас жана кандай траекторияда келсе дал ошондой кайрадан артка кеткен болчу, офсайд экен. Азыр бул жерде ошондо Тилемишев, Мухаммед Тилемишев офсайдта калган. Баш менен топту кайтарды.
ушунча оюнчулардын арасынан чемпионду мына ак баш кийим кийип жүргөн оюнчусу кадимкидей көзгө көрүнүп атат. Көкбөрүдө Жоки Орозбаев сыяктуу. Эгерде Көкбөрүдү көрүп жүргөн булдар болсо түшүнөт болуш керек. Ал дайыма ушинтип өзгөчөлөнүп турчу. Башында танкисттердин баш кийимин кийчү, кийин эмне болуп атат ар жакта? Анадолунун оюнчусу топ жок жерде бир кулап бир турду. 90-мүнөттө сапарын картып баратат. Эсеп сандары болсо 1-1 азырынча. Топ серпилип өтүп кетти. Бир атаандаштан өткөндөй болду эле. Дал ушул 34 номердеги оюнчу бул коргонууда ойноп жүргөн негизинен. Куланбеков. Акыркы көз ирмемдерди ал чабуулга өтө баштады. Реалга гол керек учурда эсиңиздер болсо Рамос чабуулга өтүп кетчү. Менин оюмча чемпион деле ушул акыркы көз ирмемдерди гол жаратабыз деген ой болгон окшойт. Бирок ага чейин ышкырык жаңырды. Бул беттеште упайларды бөлүп кетишти. Анадолу менен чемпион бир таймдан көбүрөөк чемпион бир оюнчуга аз ойноду. Анадолу деле негизинен сандык көпчүлүктү колдонду, бир гол жаратып алышты. Бул Анадолунун алгачкы упайы кышкы биринчиликтеги. Бул эсеп кимге жаккан болсо куттуктайбыз. Жана ошентип Анадолу чемпион беттеши соңуна чыкканына байланыштуу биз дагы сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттик. Кызматыңыздарда Эркин Абдуллаев болдум. Саламатта калыңыздар.